мамлекеттик педагогикалык университетинин босогосун жаңыдан аттап келген биринчи курстун студенттерине салам айтам. Бул видео аркылуу сиздер ар бир студент билүүгө тийиш болгон жайлар жана өзгөчө борборлор тууралуу маалымат аласыз. Эмесе кеттик. Музей. Бул биздин керемет окуу жайыбыздын куттуу күндөрүн, изги тилектерин, тарыхы бай формаларын, бүтүндөй бүгүнкү күнгө чейинки урунтуу учурларын, агартуу тармагында ат көтөрүп, НАТО-го жүктөгү эмгектер жасаган устаттардын эмгектерин, дегеле ушул университетибиздин өзгөчө макам алганга чейинки бай тарыхын камтыган куттуу окуу жайыбыздын гүл ордосу болуп саналат. Албетте бул жерден окуу жайыбыз бүгүнкү күнгө чейин кандай ийгиликтерге жетишти, кандай кыялданган, кандай максаттар орундалды, тарых барактарынан кандай бийиктиктерге жеткендигине күбө болосуз. Андыктан куттуу окуу жайыбыздын гүл ордосуна айланган музей менен дайыма ийри шаркакта болуңуз. Китепкана. Биздин окуу жайда жалпысынан 3 китепкана жана 1 абонемент бар. Алардын бири башкы корпуста жайгашса, экинчиси колледжде, жана үчүнчүсү жатакананын биринчи кабатынан орун алган. Университеттин китепкана фондунда жана каталогунда жалпы 115 000 китептин тизмеси тиркелген. Ал эми электрондук китептердин саны 15 000ден ашат. Бул китептердин баарын сиздер эркин алып колдонууга болот. Эгерде китепти үйгө алып кетүүнү кааласаңыз, анда абонементке кайрылыңыз. Керектүү документти калтырып, китепти өзүңүз менен бирге бир канча күнгө алып кетсеңиз болот. Бул биз турган кана, биздин окуу жайыбызда ошол жаңадан ачылган кана десек болот, же болбосо борбор. Бул бизнес идеяларды ишке ашыруу борборунда биздин атайын окуу жайыбызда ошол билим алып жаткан студенттерибизге сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул жерде студенттерибиз бир гана билим албастан гана өздөрүнүн ошол бизнес идеясын ишке ашырууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жерде атайын проект жазуудан баштап, ошол проекттин рынок алып чыкканга чейинки жолдорду биз көрсөтүп беребиз. Биз жалпысынан бул жерде окутуудан өткөн биздин жаш окутуучуларыбыз жана биздин студент досторубуз күндө ошол өздөрүнүн стартап идеяларын бүгүнкү күндө ишке ашырып, өздөрүнүн товарларын сатыкка коюп алып чыгып жатышат десек биз болот. Биз бир жыл аралыгында жалпысынан бир 49 стартап идея келип түштү. Анын ичинен бир 10дон ашык стартап идеябыз бүгүнкү күндө өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Буюрса, 23-24 окуу жылына дагы биздин чоң пландарыбыз бар. Ошол студенттерге эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү ушул жерден пайдаланса болот деп мен ишендирип кете алам. Урматтуу достор, биз жогоруда айтып өткөндөй эле биздин бизнес борбордун эшиги ар дайым ачык. Бул жерде ошол ишкердикке кызыккан студенттер болсо, өзүнүн бир жаңы бир стартап идеясы бар студенттер болсо, биздин борборго келип, ушул жерден кененирээк маалымат алып, ошол стартапты ишке ашырып алсаңыздар болот. Бирдиктүү терезе маалыматтарды берүүгө мүмкүндүк берген маалыматтык аянтча болуп саналат. Бул жайдан Авен автоматташтырылган системасына тийиштүү маселелер жана чет өлкөлүк студенттердин маалымдама аныктамалары каралат. Ошондой эле модулдук сынактарда дал ушул бирдиктүү терезе аркылуу ишке ашат. Жана окутуучулардын предметтик электрондук баракчасы, студенттердин жеке Авен порталы да дал ушул жайдан көзөмөлгө алынат. Жаштар комитети окуу жайыбызда түзүлгөн мыкты, чыгармачыл, билимдүү, зирек жана таланттуу студенттерден түзүлгөн топ десек болот. Жаштар комитети окуу жайыбыздагы түрдүү багыттагы маданий иш-чараларды, конференцияларды, илимий иш-чараларды жана башка спорттук, шаарыбыздагы республикалык деңгээлдеги түрдүү багыттагы иш-чараларга өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп жана окуу жайыбыздын намысын коргоп келе жаткан топ десек болот. Андан сырткары Жаштар комитетинде жаратман чыгармачылык борбору түзүлгөн. Ал жерде дагы башында айтып өткөн мыкты студенттердин жана жаратман жаштардан түзүлгөн топ иш алып барат. Натейме Мурастиле студиясы депчи. Мурастиле студиясы бул студенттик медиа борбор. Ал университетти коомчулукка таанытуу, байланыштыруу кызматын аткарат. Студияда окуу жайда болуп жаткан бардык маданий жана спорттук иш-чаралар, студенттик рубрикалар тартылып, жасалып, сайттарга чыгарылат жана эфир аркылуу Ош ТВ, Ынтымак, TMG телеканаларында көрсөтүлөт. Ошондой эле университеттин расмий сайты, социалдык баракчаларында студиянын кызматкерлери тейлешет.
Окуу жай жалпы студенттерди спортко эркин аралашып, ден соолугуна кам көрүү менен сергек жашоого үндөө максатында спорттук жана гимнастикалык залдарды, спорттук аянтчаларды, тогуз коргол жана теннис борборлорун заманбап үлгүдө курууга жетишкен. Бул жайларда сабактардан сырткары спорттук мелдештер, эстафеталар жана оюндар өткөрүлөт. Мындан сырткары күн сайын спорттук ийримдерде машыгуу көнүгүүлөрү аткарылып турат. Деканат – бул декан жетектеген факультеттен жетекчилиги. Мында бир факультетке тиешелүү бардык жумуштар аткарылат. Сабактардын түзүмү, электрондук журналдар, маалымкат, модуль жана экзамендерге уруксат дал ушул деканаттан берилет. Ошондой эле окутуучулар менен студенттердин окууга тиешелүү бардык чакан көйгөйлөрү ушул жерден чечилет. Бул университеттин басмаканасы. Аталган басмакана жалпы окутуучулар жана студенттер үчүн кызмат көрсөтөт. Мында керектүү документтерди көчүрмөлөө, түрдүү китептерди, силабустарды басып чыгаруу жана бардык кагаз иштерине тиешелүү жумуштар аткарылат. Чоң жыйындар залы – бул жай университеттин маданий-эстетикалык борбору. Аталган жерде ири жыйындар, даталуу күндөргө арналган майрамдык кечелер, сыйлоо аземдери, конкурстар жана жалпы маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Биз университеттеги эң маанилүү болгон 10 жайды гана тааныштырдык. Ал эми калганын сиз өзүңүздө эркин кыдырып көрсөңүз болот. Бул менен бирге окуу жайда студенттер үчүн түзүлгөн бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу эми сизден көз каранды. Жогоруда айтылган борборлор, бөлүмдөр жана студиялар эми сиз үчүн 4 жыл кызматта болушат.